Саламатсыздарбы, урматтуу Арал айылынын тургундары. Мына бүгүн өзүңүздөр көрүп аткандай биздин Арал айылына атайын депутат Руслан Жакыптын демилгеси менен Корейский фонд тарабынан атайын каржыланып 50 тонна көмүр элге бекер таратылып атат. Ушул демилгени көтөрүп бизге ушуна жардам берип аткан инсандарга Аллах Таала ыраазы болсун. Биз дагы ыраазычылыкту билдиребиз. Эми баягы жылда эле мындай боло бербейт. Ар ким эле мынтип колунан келген жардам бере бербейт. Негизи ушу жардам бергендерге чоң рахмат айтат элек. Жалпы Талас областына ушу Корейский фонд тарабынан ушу депутат депутат Руслан Жакыптын демилгеси менен 250 тонна көмүр каралган. Ошонун 50 тоннасы биздин Аралга келип түшүп атат. Анан мына атайын ошо 100 кишиге 500 килодан деп атайын ошо комиссиянын негизинде списокко түзгөнбүз. Кудай буйрса мына алып атсыздар. Анан ушул конокторго да бир эки сөз берели. Анан уруксат болсо сиздер дагы бир аз ыраазычылык айтып койсоңуздар абдан эле жакшы болмок. Саламатсыздар, менин атым Хебронмун. Мен Кореядан келдим. Мен худ партнеру благотворительный общественный фонд, там я директор. И через общественный фонд общества Тапсан, вот как в Корее работает. Они через нас, как здесь в Кыргызстане, мы как раздаем для как человек, как нужный. Вы как и хорошо жите, и лучше жите, как и 건강 뭐지 기저로 댄설로공 볼수 지마 추측 이 루체 지디어체 жолдош мырза сиздар бир эки сөз сурап 요거가 우리 사진 하나 얘기하 кубанычтабыз сиздерди көрүп атканыбызга. Ошол бул жана байке айткандай, бул мен ошо бүт партнер фондо менеджер болуп иштейм. Кореяга келаткан бул Бапсан кайрымдуулук фонду аркылуу бүгүнкү күндө биз 10 жыл аралыгында биз ошол муктаж үй бүлөлөргө фонд көмүр таратып келет. Бул Бапсан кайрымдуулук фонду менен биргеликте. Бүгүнкү келаткан көмүр дагы жана бул Айбек мырза айтып